Саламатсызбы, Сагын мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Сизди чакырганыбыздын себеби менимче сизге деле маалым болуш керек. Бүгүнкү ортодо талаш болуп жаткан, пикири келишпей аткан СДПК партиясы. СДПК партиясы бир кезде ошол ал жеке менчик эмес, аны деген биз партиялаштар баарыбыз ортодон түзгөнбүз, көтөргөнбүз деген сыяктуу кылып, өзүңүзчө бир жеке съездерди өткөрүп жүрдүңүз эле. Ага карабастан бүгүн ал далалаттарыңыз кичине салкындап кетти дагы. Сизге караганда экс-президент Алмаз Шаршеновичтин балдары партияны өндүрүп өстүрөрүн жана шайлоого барар жөнүндө көп маалымат берип жатышат. Буга сиздин пикириңиз кандай? Биринчиден сизге рахмат. Ушул биз кылып аткан иштер жөнүндө эмне болуп атат деп ушул маалымат алайын деп чакырып койгонуңузга сизге рахмат. Анан мен сизге ишиңизге ийгилик каалайм. Да, бүгүнкү күндө коомдо мындай терс пикирлер айтылып жатат. Ар кандай менин дарегиме мындай бийлик муну бул бийликтин программасы болчу, бийлик муну таштап кетти же андай грубо айтканда, орусча айтканда кидать этип кетти деген мындай терс сөздөр менен айтылып аткан. Бул, конечно, бул маалыматтын жоктугунан деп мен эсептейм да. Себеби мынакей 11 айга кетти го деп ойлойм. 10 ай болду. 3 апрель 2019 жылы СДПКнын 18 съезди өткөн. 18 съезди тазалануу, жаңылануу урамы менен деген өткөн, съезд өткөн. Ошол съезд мени Алмазбек Шаршеновичтин ордуна төрага кылып шайлаган. Ошо шайлоону бүгүн айтып атпаймынбы, 10 айдан өтүп кетти. Сот аркылуу же Алмаз Шаршенович, же Асель Кодуранова, же ошол эле Ирина Карамушкина, же ошол эле Атамбаевдин балдары мени бизди сотко берип, сот аркылуу уталган жок. Сотко берген да жок. Бул бир. Экинчи, Минюстан каттоодон мен өткөн болчумун. Атамбаевдин ордуна мен жазылган. СДПК партиясынын төрагасы Абдрахманов Сагынбек деп жазылып турат. Ошону сот аркылуу эч ким бүгүнкү күнгө чейин эч ким не оспорил. Ошол эле Ирина Карамушкина, ошол эле бапылдап айтып жүргөн берки жанакы жаш балдар жүрөт го, мен тааныбайт экенмин, ошолор эле мынакей эч кимиси сот аркылуу муну чечип алган жок. Жеңе алган жок, болгон да жок. Негизи ушул партияны түзүп жатканда, анын уставында жазылуу, ошол партияны кийин, мисалы үчүн, сиз ал партияны түзсөңүз, кайсыл урушуп кеткен күнү келип Алмаз Шаршенович, же болбосо Алмаз Шаршенович ал партияны түзгөн болсо, кайсы урушуп кеткен күнү бирөө келип ушинтип тартып алып, Минюсттан каттатып кое берсе боло береби? Же болбосо анда дагы өздөрүнчө бир уставы чеги болобу? Негизи коомчулук билгени бул партияны Алмаз Шаршенович түзгөн деп айтылып келет. Себеби деген башынан эле ошол киши жетектеп келип калды да. Ал эми былтыр болсо, сиз өзүңүз ачык айтып чыкканда, бул жерде сиздин дагы салымыңыз, же болбосо башка партиялаштардын да салымдары чоң экени белгилүү болду. Негизи Минюста кандай бул деген, мен мисалы үчүн бүгүн партия ачсам, эртең бирөө мага катталса, ал келип менин партиямды тартып алса боло береби? Жок, бул жерде баары тең мыйзам чегинде көрүнүш. Конечно, эми биздин бул эгемендүүлүктөн баштап же бир шарттарын бузуп койсо өткөрүп алса болобу ошо? Жок. Бул жерде мындай эмес. Бул жерде устав, баары тең устав негизинде болуш керек да. Бүт уставда жазылган да. Анан биздин коомго сиңип калганда, бул СДПК партиясы, бул Атамбаевдики. Как будто Атамбаев жеке менчик деп баары ойлоп калышкан да. Даже мынакей Жанар Акаев айтып атпайбы? Мен үйүмөн чыксам дейт, менин машинемде Абдрахманов тартып алабы, рейдерлик деп. Даже ушундай жаш, мындай келечеги бар деген Жанар Акаевдин мындай жаңылтып айтып атканы туура эмес болот да. Себеби партия деген бул бир кишиники эмес. Бул деген уюм. Бир нече кишилер уюм түзгөн. Мына ошол. Бирок 92 жыл партия түзүлгөндө, 93 жыл партия түзүлгөндө бул эң эле биринчи демилгени Абдыган Эркебаев көтөрүп чыгып, анан ошондо Ибраимов биринчи координатор болгон. Бул предыстория да мынакей. Анан ошондон баштап кийин Атамбаев координатор болуп, анан баары ошо менен Атамбаев кете берген да. Бу жерде Атамбаевдин салымы эң чоң, көп. Бирок негиздөөчүлөрдүн бири катары болгон да. Бирок кийин баары тең четтеп кеткенен Атамбаев бош болуп, бизнесте жүрүп, анан ошо партияны мындай жетектеп, финансировать этип келгенде, анан коомго ошо сиңип калганда, как будто бул Атамбаевдин частный собственности экен депчи. Бирок кийин биз Атамбаев менен 20 жылдан ашык жүрдүк да. Анан ошондон кийин биз социал-демократиянын идеясына, принцибине ишенип жүрдүк да. Мисалы, теңчилик,
ылдый жактан жогору көздөй шайлануу же жогору жактан ылдый көздөй төмөн көздөй отчет бер деген мына ушуну Атамбаев эң негизги принциптерди бузду да. Анан ошондуктан биз партиянын ичиндегилер каршы чыктык да, Атамбаевгачы каршы чыгып айта баштадык да. Мындан келди ал киши шарттарды бузду, Шарттарды бузду да. Бузган үчүн анан жөнөкөй кабар, особенно мен Тоокен тармагында иштеген мындай адис жетекчи катары мен баягы СДПКнын программасынан көрүп аттык да. Анан ошонун баарын Атамбаев аткарбай, өзү как будто жеке менчилик кылып ошону көрсөтүп келет да. Анан ошондо биз чыгып жерлерде бүт Кыргызстандын бул бурчунда биз партиялык конференциялар өткөрдүк. Ошол эле Москва районунан, ошол эле Баткенде, Ошто, Кочкордо, Алан бүтүндө Согулукта партиялык конференциялар өткөрүп атканда биз Атамбаевди чакырдык да. Алмаш Аженович, мына сиздин партияңыз, сиз 25 жылдан ашык жетектеген партия, мына сиздики. Сиз келип партияларыңызды угуп коюңуз десек, Атамбаев бир конференцияга келип катышпай койбоду. Анан съездге да катышпай койду. Анан съездге катышпагандыктан кийин анан партиялар мени төрага кылып шайлап алышты. Мына бул мыйзам чегинде көрүнүш, бул устав чегиндеги көрүнүш. Анан ким азыр кандай түшүнөт, ал өздөрүнүн эрки.